Бул түз сызыктарды узундан кыскага карай коюп чык. Эң узун түз сызыкты үстүңкү катарга кой. Бул жерден карайбыз, эң узун түз сызык бул. Демек, аны эң үстүңкү катарга койдук. Ал эми экинчи катарда андан кичирээк болгон түз сызык. Ал эми акыркы катарда болсо эң кичине түз сызык коюлду. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карап көрөбүз. Бул түз сызыктарды эң кыскасынан эң узунуна карай коюп чык. Эң кыскасын үстүңкү катарга кой. Эң кыска түз сызыкты алабыз бул жерде. Бул түз сызык эң кыска экен. Аны эң жогоркуга коебуз. Андан кийин андан бир азга узун болгон түз сызык бул экен. Аны экинчи катарга коебуз. Ал эми эң узун түз сызык бул. Ал акыркы катарга коюлду. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карап көрөбүз. Бул түз сызыктарды узунунан кыскага карай коюп чык. Эң узун түз сызыкты үстүңкү катарга кой. Бул жерден карайбыз. Эң узун түз сызык бул. Ал биринчи катарда турат. Кийинки түз сызыктарды карайбыз. Эң кыска болгон түз сызык бул. Аны эң акыркы катарга коебуз. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Түз сызыктарды ирети менен кыскадан узунга карай жайгаштыр. Сол жака эң кыскасын кой. Эң кыска түз сызык кайсы бул? Демек, биз аны сол жака жылдырабыз. Бул жака эң кыска түз сызыкты коюп алдык. Ал эми бул жерде эң узун түз сызык бул. Демек, ал оң жакта туруусу керек. Бардык түз сызыктардын оң жагында туруусу керек. Биз ирети менен түз сызыктарды жайгаштырып алдык. Текшерип көрөбүз. Туура. Түз сызыктарды ирети менен узундан кыскага карай коюп чык. Сол жакка эң узунун кой. Бул жерде карайбыз. Эң узун түз сызык бул ортодо турат. Демек, биз аны азыр сол жакка коюп алуубуз керек. Биринчи эң узунунан башталуусу керек. Андан кийин бул түз сызыктан бир аз кыскасын коебуз. Муну бул жерге жылдырып алабыз. Эң акыркыда эң кыска болгон түз сызык туруусу керек. Түз сызыктарды ирети менен коюп алдык. Текшерип көрөбүз. Туура.